Президент Садыр Жапаров Москвада ЖККнын саммитине катышат. Талант Мамытов Түркменистанын Милли Кеңешинин Мejlisинин төрайымы менен жолугушту. Улукбек Марипов Сауд Аравиясынын инвестициялар министринин орун басары менен жолукту. Кыргызстандын энергетика секторун реформалоо боюнча жол картасы тааныштырылды. Быйыл Россия гезитине 20 жыл толду. Бишкекте электр энергиясына карызы бар 8000 абонент аралыктан өчүрүлөт. Чоң Арык айылына жаңы гүл бакча курулат. Алайкууда милициянын көчмө кабылдамасы калкка түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Президент Садыр Жапаров төрагалык кылуучу тарап Армениянын чакыруусу менен 16 майда Москва шаарында өтүүчү Жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө мамлекеттердин саммитине катышат. Иш-чаранын жыйынтыгында Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун 30 жылдыгына байланыштуу ЖККнын Жамааттык коопсуздук кеңешинин билдирүүсүн кабыл алуу күтүлүүдө. Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов Түркменистанын Милли Кеңешинин Мejlisинин төрайымы Гүлшат Мамедова менен жолугушту. Жолугушууда кыргыз-түркмөн кызматташтыгынын актуалдуу маселелери талкууланып, парламенттер аралык байланыштар чыңдоо тууралуу сөз болду. Муну менен катар жолугушууда парламенттер аралык алакалардын маанилүүлүгүн белгилеп, эки тараптуу иш сапарларды уюштуруу тууралуу сөз болду. Эскерте кетсек, жолугушууга Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Жамиля Исаева да катышты. Кыргызстандын Сауд Аравия падышачылыгындагы элчиси Улукбек Марипов Сауд Аравиясынын инвестициялар министринин орун басары Мухаммад Аль-Хаснат жана саудиялык компанияларды алдыга жылдыруу, чет өлкөлөрдөгү долбоорлор менен иштөө дирекциясынын жетекчиси Насер Алакил менен жолугушту. Жолугушуунун жыйынтыгында тараптар экономика, соода жана инвестиция чөйрөсүндө эки тараптуу келишимдик укуктук базаны өркүндөтүү боюнча тыгыз ишти улантуу, ошондой эле үзгүлсүз негизде түз байланышты улантып турууну макулдашты. Улуттук энерго холдинг ишканасынын төрагасы Таалайбек Байгазиевдин жана туунду коомдордун башчыларынын жетекчилиги астында жогоруда аталган ишканада энергетика секторун реформалоо боюнча жол картасынын таанытымы болду. Улуттук энерго холдингдин басма сөз кызматы билдиргендей, жолугушуунун алкагында компаниялар актуалдуу делген маселелерди талкуулап, чыгашаларды оптимизациялоого жана энергетикалык ишканалардын атыжалуулугун жогорулатууга багытталган реформаларды ишке ашыруу боюнча алдыдагы биргелешкен пландарды аныкташты. Россия гезитине 20 жыл толду. Кабар агенттигинде өткөн маалымат жыйынында Россия гезитине Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн директору Дмитрий Евлашков аткарылган иштер тууралуу айтып берди. Анын айтымында редакция россиялык окурмандарга Кыргызстандын позитивдүү жагын көрсөтөт. Евлашков гезитине эң популярдуу жана кирүүчү портал бар экенин кошумчалады. Каримов гезитти орус жана кыргыз элдерин бириктирүүчү көпүрө деп атады. Ал эки өлкөнүн тарыхы тыгыз байланышта болгондуктан бул идеяны ишке ашыруу үчүн зарыл деп эсептейт. 16 майдан тарта Север Электр ачык акционердик коомунун электр энергиясына болгон карызы бар 8000ден ашуун абоненти аралыктан өчүрүлөт. Акылдуу эсептегичтерге кошулган жана өз убагында төлөм жүргүзүлбөгөндүгү үчүн аралыктан өчүрүлгөн керектөөчүлөрдүн электр жарыгы төлөм толук жүргүзүлгөнү тууралуу Север Электр ачык акционердик коомунун маалымат серверине билдирме түшкөн соң электр жарыкка кошулат. Андан кийин серверден автоматташтырылган система адамдын катышуусуз абоненттин эсептөө приборуна кошулууга билдирме жөнөтөт. Чоң Арык айылына жаңы гүл бакча курулат. Маалыматка ылайык, Чоң Арык айылынын тургундары Береговая көчөсүн бойлой гүл бакча уюштуруу өтүнүчү менен Ленин районунун акимине кайрылышкан. Жыйындын жыйынтыгында район башчысы Чоң Арык башчысына Бишкек башкы архитектура мамлекеттик мекемеси менен биргеликте долбоорду иштеп чыгып, аянттын сметасын эсептеп, Борбор калаанын капиталдык курулуш башкармалыгынын 2023 жылга болгон өндүрүштүк иштеринин титулуна киргизүүнү тапшырды. Алайку айыл аймагында Каракулжа райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери көчмө кабылдама унаасы менен калк арасында түшүндүрүү иш-чаралары өткөрүлдү. Маалыматка ылайык, иш-чарада түнкү учурда мал жандыктарды жол жээгинде жана башка жактарда кароосуз калтырбоо, мал уурулуктардын алдын алуу, айдоочулар арасында жол эрежелерин сактоо, мыйзамсыз сактоодогу ок атуучу куралдарды өткөрүү же мыйзамдаштыруу жана сактоо эрежелерин бузбоо, үй бүлөлүк зомбулуктун жана жашы жетелектерге карата зомбулуктардын алдын алуу, аймактарда иштеп милициянын көчмө кабылдамалары боюнча элге кеңири маалымат берүү максатында эл менен жолугушуулар өткөрүлдү.